ыңгайсыздык жаралып атат да шаар тургандарына. Негизи Кудай буйруса толук тазалайбыз. Ош шаарынын Борбордук базарындагы мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, жол четиндеги соодагерлер көчүрүлө баштады. Буга чейин Кара Суу көчөсү деп аталган Борбордук базардын айланасына уруксаты жок соода кылгандар көбөйүп кеткен. Салык төлөбөй тротуарга чыгып алган соодагерлер жол тыгынын пайда кылып, автоунаалардын кыймылына жолтоо болуп келишкен. Мындан улам шаар бийлиги базардын айланасын толугу менен эретке келтирүүгө белсенип жатат. Тургандардын себеби баягы эл экен да, кара адам көп жерге барып жая калып эле акча кылып неме кылышат. Булардын баардыгы мыйзамсыз, мыйзам чегинде тазалап атабыз. Бир жумадан бери ушул жерде иш алып барып атабыз. Мындай темир столдорун, навес, ашыкча чыгарып алган бастырмаларды баардыгын четинен ээлери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин эгерде түшүнбөй албай койгон учурлар болгондо биз өзүбүз ушинтип Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын убактылуу сактоочу жайы бар. Ошол жерге алып барып түшүрөбүз. Азыр кандай десем бир 80% тазаланып калды мына Карасуйский көчөсүчү. Буларды дагы толугу менен тазалаганга аракет кылып жатабыз азыркы учурда. Шаар бийлиги базарды иретке келтирүү жыл соңуна чейин улана турганын билдирди. Учурда көчөнүн башындагы мөмө жемиш саткан соодагерлер көчүрүлүп жатат. Бул иретке келтирүүгө каршылык көрсөткөндөрү дагы жок эмес. Алар дирекция уюштурган орундуктарга барууга макул эмес. Эч качан место берген жок. Бүт частный. Нормальный базар кылып берсин. Пожалуйста, биз киребиз. Немен налогту төлөтсүн булар. Булар только неме кылып атат, частныйларга айтып атат. Государственный нормальный базар кылып берсин, киришет бардыгы. Пожалуйста, куруп берсин, базар куруп берсин. Куруп берсин, анан биз неме кылабыз? Кетебиз. Куруп берсин базар. Мына нормальный базар, мына условиясы менен түзүп берсин, базар нормальный кылып берсин. Кирбесең анан келип неме кылсын, жүктөсүн булар. Жол четиндеги уруксатсыз иштеген соодагерлерге каланын четиндеги Момуната базарынын жана Борбордук базар дирекциясынын ичинен 2 орундук даярдалган. Анын бири жеке менчик болсо, экинчиси муниципалдык болуп түзүлгөн. Жол четиндеги мыйзамсыз соода кылган түйүндөр 100дөн ашуун. Ал эми Борбордук базарда 700 контейнер орун алып, 1000ден ашуун соодагер иштейт. Тротуарда соода кылган соодагерлерибизге, жарандарыбызга илгерки базардын ичиндеги дыйкан базар деп койчу эле, ошол жерде азыркы учурда ошол жерлер бош турат. Ошол жерлерге кирип соодаларын кылышса болот. Андагы экинчиден жеке ишкерлер дагы продуктовый базар кылабыз деп бүт шарттарын түзүп, жайларды дайындап койгон жерлери дагы бар. Базардын ичинде соодагерлерге соода кылганга место жетиштүү жана шарттары дагы жакшы. Буга чейин Ленин көчөсүндөгү Тешташ мөмө жемиш базарындагы мыйзамсыз соода түйүндөрү жабылып, анын ордуна каланын батыш тарабындагы Кыргызстан айылында аянты 3 гектарды түзгөн соода базары ачылган. Шаар бийлиги Жапалак автоунаа базарына жакын жерге Борбордук базар дагы көчүрүлө турганын билдирип келет. Анда кала ичиндеги Бостон жана келечек соода жайлары дагы бар. Учурда 37 гектар жерден трансформация иштери жүргүзүлүп, атайын долбоордук комиссия түзүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.